Ыйман гимназиясы 2013-жылдын сентябрь айында Түркия Диянет фонду, Түркия билим берүү министрлиги жана Ош мамлекеттик университети менен биргеликте түзүлгөн келишимдин жана Ош мамлекеттик университетинин уставынын негизинде ректордун буйругу менен ачылган. Ыйман гимназиясы Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинен негизги жана жалпы орто билим берүү укугуна ээ лицензия алган. Гимназияда окуу тарбия иши базистик окуу планына ылайык жүргүзүлөт. Мындан сырткары мектеп компонентинин негизинде араб тили, түрк тили, диндер тарыхы, ыйман, адеп сабактары окутулат. Ошондой эле бүтүрүүчү класстын окуучулары жыл бою жалпы республикалык тесттөөлгө даярдалат. Гимназия заманбап билимди таалим тарбия менен айкалыштыруу аркылуу ар тараптуу, ыймандуу, адептүү, мекенчил жаштарды тарбиялоо деген ураанын негизинде иш алып барууда. Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлүп, 7-классты аяктап 8-класска көчкөн окуучуларды кабыл алат. Коомдук жана табигый илимдерди мыкты өздөштүргөн, диний билимди жогорку деңгээлде билген, мыкты адамдык сапаттарга ээ окуучуларды тарбиялоо жана мындан ары окуучуларды жогорку билим алууга даярдоо, ошондой эле окуучуларды мекенине кызмат кылуу сезимин калыптандыруу, кылым карыткан маданий баалуулуктарыбызды жогорку адамгерчилик менен айкалыштырган, өзү жашаган заманга шайкеш келген пайдалуу илим билимге, чыгармачылыкка жана маданиятка ээ инсандарды тарбиялоо. Гимназиянын мугалимдери учурдагы окутуунун жаңы технологияларына негизделген талапка ылайык иш алып барышууда. Гимназияда мамлекеттик программадагы сабактарды Ош мунун тажрыйбалуу мугалимдери жана ыйман адеп сабактарын Түркиядан келген жана теология факультетин бүтүргөн мугалимдер окутушат. Гимназияда жалпысынан 27 мугалим эмгектенет. Алардын ичинде 2 билим берүүнүн мыктысы, бир ага окутуучу бар. Гимназиянын мугалимдери бир нече семинарларга катышып, атайын сертификаттарга ээ болушкан. Гимназиянын жамааты өзүнүн алдына төмөнкү милдеттерди коюп келет. Окуучуларга программадагы сабактарды жеткиликтүү окутуу менен бирге, кошумча сабактарды жогорку деңгээлде окутуу, араб жана түрк тилдерин тереңдетип окутуу, компьютердик сабаттуулугун арттыруу, мекенди сүйүүгө жана ыймандуулукка багыттап, таалим тарбия менен мекенчилдик сезимин арттыруу, адеп ахлактык маданиятын калыптандыруу процессинде окутуунун алдыңкы эффективдүү усулдарын колдонуу. Гимназиянын окуучулары окуу китептери менен 100% камсыз болгон. Мамлекеттик программадагы сабактардын окуу китептери Ошму тарабынан, ал эми ыйман багытындагы сабактардын окуу китептери Түркия Диянет фонду тарабынан акысыз камсыздалат. Гимназиядагы бардык окуу класстары акыркы үлгүдөгү интерактивдүү доска менен жабдылган. Сабактардын дээрлик бардыгы интерактивдүү усулда берилет. Ал эми информатика сабагы атайын компьютердик лабораторияда өткөрүлсө, дене тарбия жана аскерге чейинки даярдоо сабактары спорттук залда жана атайын футбол талаасында өткөрүлөт. Ошондой эле окуучулар Ошмунун китепканаларын кеңири колдонуша алат. Окуучулар акысыз жатакана жана 3 маал ысык тамак менен камсыздалган. Ошондой эле окуучулар бош убактысын туура пайдалануу үчүн гимназияда төмөндөгүдөй иш-чаралар өткөрүлүп турат. Ар түрдүү майрамдарга карата атайын кечилерди өткөрүү, предметтер боюнча брейн ринг жана акыл таймаштарды өткөрүү, ар бир окуучуга берилген окурмандык билеттери аркылуу Ошмунун китепканаларынан, интернет борборуна жана футбол аянтчасынан пайдалануу, аптанын жума күндөрү кыргыз жана түрк тилдериндеги тарбиялык маанидеги кинолорду көрсөтүү, сабактардан сырткары окуучулар кызыккан предметтерден илимдерди өткөрүү, окуучулардын арасында китеп окуу конкурсун уюштуруу жана атайын акчалай байгелер берүү, окуучулар үчүн атайын уюштурулган семинарлардын негизинде Ош шаарындагы белгилүү илим заалымдары менен жолугушуу уюштуруу, окуучуларды спортту сүйүүгө жана сергек жашоого үндөө максатында жуманын дүйшөмбү күндөрү футбол, ал эми жума күндөрү волейбол ойношот. Ошондой эле каалоочуларга машыгуу залында өз ден чыңдоого шарттар түзүлгөн. Ыйман багытындагы сабактарынан жарыштар өткөрүлүп, ийгиликке жеткен жана сабактарында коомдук иштерде активдүү катышкан эң алдыңкы 6 окуучуну жайкы эс алуу учурунда Түркия мамлекетине бир жумалык саякатка жөнөтүү. 2013-2014 окуу жылында Ош шаарында предметтер боюнча өткөрүлгөн 56 мектеп катышкан олимпиадада лицейдин окуучулары 3 байгелүү орунга, 1-2-3 орундарга жетишти. 2014-2015 окуу жылында Ош шаарында предметтер боюнча өткөрүлгөн 56 мектеп катышкан олимпиадада лицейдин окуучуларынан 1 окуучу байгелүү орунга, 1-орунга жетишип, Бишкек шаарында өткөрүлгөн республикалык олимпиадада 5-орунга ээ болду. 2014-2015 окуу жылында Ош мамлекеттик университети тарабынан уюштурулган предметтер боюнча өткөрүлгөн олимпиадада лицейдин окуучулары 3 байгелүү орунду, агар айтканда 1-2 орундарды багындырды. 2014-2015 окуу жылында Ош шаарында өткөрүлгөн акыл орду акыл таймашында лицейдин окуучулары 1 байгелүү орунду, 1-орунду ээледи. 2015-2016 окуу жылында Ош мунун факультеттер, колледждер жана лицейлер ортосунда уюштурулган шайыр тапкычтар клубунун таймашында гимназиянын өзгөчөлөр командасы 2-орунга жетишти. Ошондой эле 52 кг салмактагы ушу санда боюнча спорттук мелдеште республикада 2-орунду
багындырды. 2016-2017 окуу жылында Ош шаарында предметтер боюнча өткөрүлгөн 56 мектеп катышкан олимпиадада гимназиянын окуучуларынан 8 окуучу байгелүү орунга жетишти. Окуучулар сынактын негизинде кабыл алынат. Сынак 7-класстын программасында окутулган тарых, кыргыз тили жана адабияты, математика жана геометрия жана логикалык сабактардын негизинде тест түрүндө болот. Ыйман гимназиясында окуу процесси келишимдик негизде жүргүзүлөт. Гимназияда окуучулар үчүн Түркия Диянет фонду тарабынан окуу жылы ичинде атайын акысыз жатакана жана 3 маал тамак аш берилет. Жатакана кыздар жана балдар үчүн 2 бөлүккө бөлүнүп, кыз балдар үчүн 2, эркек балдар үчүн 3 тарбиячы дайындалган. Тарбиячылар окуучулардын сабактарына жакындан көмөк көрсөтүшөт. 2016-2017 окуу жылында 8-класска 20 кыз, 20 бала кабыл алынып, окуучулардын саны 40 окуучуну түзүп, 2 класс комплект. Бүтүрүүчүлөргө 11-класста бүтүргөндүгү тууралуу аттестат менен бирге Түркиянын билим берүү министрлиги жана Диянет фонду тарабынан сертификат берилет. Гимназиянын бүтүрүүчүлөрү Кыргызстандагы жана Түркия мамлекетиндеги каалаган жогорку окуу жайларга тапшыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Ошондой эле ушул окуу жылына Түркия Диянет фонду тарабынан заманбап бардык шарттары менен 4 кабаттуу окуу имараты жана жатакана куруу пландалган. Tabii Türkiye için çok önemli bir rol üstlenen İmam Hatip liselerinin inşallah gelecekte Мээримдүү жана ырайымдуу Алланын аты менен. Түркияда ачылган ыйман мектептери канчалык маанилүү болсо, мен ойлойм Кыргызстанда ачылган ыйман гимназиясы да ошончолук маанилүү. Анткени бул гимназиядан ыймандуу, билимдүү, ар тараптан өзүн мыкты тарбиялаган мыкты жаштар өсүп чыгат. Азыркы учурда Ошмо жана Түркия Диянет фонду менен биргеликте түзүлгөн келишимге ылайык 600 орунду жатакана жана окуу имараты курулуу алдында турат. Бул маселе боюнча Түркия Диянет фондунун башкаруу кеңешинин чечими кабыл алынган. 2015-2016 окуу жылында ыйман гимназиясы алгачкы бүтүрүүчүлөрүн өз уясынан учурду. Бүтүрүүчүлөрдүн дээрлик 90% жогорку окуу жайларга түрдүү адистер боюнча жайгашуусу гимназиянын келечеги кең экендигин далилдеп турат. Ыйман гимназиясы Кыргызстан үчүн, кыргыз эли үчүн келечекте көптөгөн кызматтарды кылуусуна тилектешмин жана терең ишенем. adetiyle kendi görevini yerine getirmiştir. İnşallah